Бишкек шаарында жана Кыргызстандын башка аймактарында жердин силкинүүсүнөн улам архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги курулуш объектилериндеги табигый кырсыктан улам пайда болгон дефектилерди аныктоо иштерин күчөтүү режимде алып барат. Кандайдыр бир объекттерде дефектилерди байкаган жарандар түз байланыш номерине сүрөт же видео материалдар менен кайрыла алат деп айтылат маалыматта. Кыргызстан боюнча бүгүнкү күндө 264 жасалма уруктандыруу пункттары өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Бул тууралуу кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институтунун директору Жаныбек Кирмалиев билдирди. Анын айтымына караганда 2023 жылдын жыйынтыгы боюнча 84778 баш уйкун ажын уруктандыруудан өткөрүлдү. Бул көрсөткүч 2022 жылдын жыйынтыгына салыштырмалуу 2394 башка көп уруктандырылды, деди ал. Ош шаарынын тургундарын таза суу менен камсыздоо көп жылдан берки негизги көйгөй болуп келген жана бул маселе этап менен жергиликтүү бюджеттин эсебинен чечилип жатат. Бул тууралуу Оштун мэри Бакытбек Жетигенов Бишкекте жыл жыйынтыгы чыгарылган жыйында билдирди. Анын айтымына караганда биринчи этапта эски иштебей турган 9 скважина калыбына келтирилип, жаңы 6 скважина бургуланып, суу чыгарылып, негизги суу түтүктөрүнө уланып, кошумча суткасына 24 000 куб суу алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Кошумча суткасына 24 000 куб суу алууга мүмкүнчүлүк жаралды. Экинчи этапта сыйымдуулугу жалпы 24 000 куб болгон суу кампасы курулуп, август айында пайдаланууга берилди. Экинчи этапта сыйымдуулугу жалпы 24 000 куб болгон суу кампасы курулуп, август айында пайдаланууга берилди. Мындан сырткары Кызыл Кыштак жылгасындагы сел агып түшкөн жердин үстүнөн ашар жолу менен 8 миллион сом акча каражатына диаметри 1000 мм болгон 750 метр суу түтүкчөсү Өзгүр суу тазалоочу станциясына тартылды. Ал суу түтүгү аркылуу суткасына 45-50 000 куб суу станцияга толтурулат. Бул 6 000 куб 8 суу кампаны алмаштырат. Үчүнчү этапта Азия өнүктүрүү банкынын гранттык каражатынын эсебинен Кызыл Кыштак жылгасындагы сел агып түшкөн жердин үстүнөн 2,4 км болгон аралыкка диаметри 1000 мм болгон суу түтүгүн орнотуу жана жаңы суу коргоонун куруу менен Ош шаар суу канал муниципалдык ишканасынын плотинасына кошуу долбоорун ишке ашыруу жумуштары башталды. Кыргызстанда жакында балдарга арналган Амантай жана Айтуяк аталышындагы кыргызча мультфильм чыгат. Бул тууралуу Төлөмүш Океев атындагы Кыргызфильм улуттук киностудиясынан билдиришти. Мультфильмде Амантай менен асмандан түшкөн Айтуяк экөөнүн кызыктуу окуялары баяндалат. Тасма 7 сериядан турат. Учурда анимациялык тасманын тартуу иштери уланууда. Жаратуучулардын айтымына караганда, башкы максат кыргыз тилин өнүктүрүү болуп саналат. Мультфильм Кыргызфильм киностудиясы жана Карек балдар киносунун фонду менен биргеликте тартылууда. Бүгүнкү күндө дин тутуу эркиндиги динди туура жайылтуу актуалдуу темалардын бири. Буга байланыштуу өлкөдө бул багытта бир катар иш-чаралар уюштурулуп келет. Кезектеги иш-чарада дал ошол темага арналып Мутакалим мусулман аялдар уюму тарабынан уюштурулду. Ага утурлай аталган аялдар бирикмеси 25 жылдык юбилейлик маракесинде белгиледи. Бүгүн болсо биз ошол дин эркиндиги жөнүндө тегерек стол болуп атат. Ошол негизи эле биз 10 жылдан бери ошол дин эркиндиги жөнүндө бул дүйнөдө ошол январь айында өтөт. Ошол дин эркиндиги ошол Кыргызстанда болгон диндер менен ошол диндердин лидерлерин чакырып, ошол дин эркиндиги жөнүндө ошол баарлашмакчыбыз. Анан ошол гос органдардагы ошол дин эркиндиги боюнча кандай иштерди кылып атышат, эмне иштерди ошол мыйзамдар боюнча талкууланат. Андан кийин биздики ошол концепциядагы кандай биз багытка жетип атабыз. Андан кийин биздики ошол жыл сайын ошол диний жаатка мындай өзүнүн бир салымын кошкон, жакшы бир иш-чара кылган адамдарга өзүбүздүн сыйлыгыбыз бар, номинациябыз бар. Биз ошол нерсени беребиз. Иш-чара тегерек стол форматында уюштурулуп, ага президентке караштуу Руханий маданиятты өнүктүрүү фондунун өкүлдөрү, министрликтен, эл аралык уюмдардан, Бириккен Улуттар уюмунан, Кыргызстандагы түрдүү дин тутунган өкүлдөрүдөн турган топ келип катышты. Мутакалим аялдар уюму 25 жылдын ичинде аты аталган уюмдар менен ишмердүүлүк жүргүзүп, көптөгөн проекттерди уюштуруп келген. Алардын бири Эне аман, эл аман долбоору. Совместно вот сегодня мы присутствуем на круглом столе. Мына бүгүн биз дин тутуу эркиндигине арналган тегерек столго катышып отурабыз. Жыйын үчүн ушул Мутакалим фондуна ыраазычылык билдиргим келет. Ошондой эле биз бул фонд менен 10 жылдан ашык убакыттан бери иштешип келе жаткандыгыбызды баса белгилеп айткым келет. Биздин ишмердүүлүгүбүздүн мезгилинде биз биргеликте Эне аман, эл аман долбоорун ишке ашырдык. Долбоор аялдарга диний билим берүүгө, аялдарды динге үйрөтүүгө багытталган. Белгилүү
белгилүү болгондой, аялдардын коомубуздагы ролу абдан маанилүү. Ошондуктан динди туура жайылтуу максатында диний экстремизмдин жана радикализмдин алдын алууга багытталган темада аймактарда аялдарга, диний лидер айымдарга көптөгөн тренингтерди өткөрдүк. Мутакалим аялдар уюму түзүлгөндөн бери коомчулуктагы дин жана аялдарга байланыштуу көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүгө салым кошкон. Алар аялдардын укуктарынын бузулуусун алдын алып, мусулман аялдарынын коомчулукка аралашып иштеп, өз ордун табууда эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен тыгыз иштешип келет. Мутакалим мусулман аялдар уюму министрлик менен биргеликте кыз келиндердин, аялдардын социалдык абалын оңдоо менен зордук-зомбулуктун алдын алууга да зор салым кошууда. Бүгүнкү иш-чара бул эки багытта болуп атат. Биринчиси бул аялдардын укугун коргоо. Ошо Мутакалим аялдар прогрессивдик бирикмеси бул 25 жылдын ичинде ошо көптөгөн аялдардын укугун, аялдардын билим алуусун, аялдардын укугун пайдаланышын жана акыркы жылдары ошо үй бүлөлүк зомбулукту болтурбоо жана эртең никелешүү деген дагы көйгөйлүү маселе бар. Ошону дагы болтурбоодо абдан мындай министрлик менен тыгыз иш алып барат. Экинчи багыты болсо бул ошо жалпы эле адамга тиешелүү, жаранга тиешелүү бул дин тутуу эркиндиги. Ошо эки маселеде болуп атат. Бүгүн мен ойлойм ошо көбүнчө аялдардын бирикмеси болгондон кийин бул бирикме аялдардын көйгөйлүү маселелерине көбүрөөк көңүл буруп келишет да. Уюм түзүлгөндөн бери өздөрү менен максатташ болгон бир канча өнөктөштөр менен кайрымдуулук иштерин жүргүзүп, аялдардын диний уюму менен чогуу түрдүү иш-чараларды уюштурат. Атап айтканда, кайрымдуулук акциялары, жетим-жесирлерге жардам, медреселерге көмөк көрсөтүү, орозо айында жамааттык мусулман айымдарга ооз ачуу сыяктуу кайрымдуулук иш-чаралары. Андан сырткары мектеп жашындагы кыздарга жолук салууга расмий уруксат, жер-жерлердеги аялдарга дин тууралуу туура багыттагы түшүнүктөрдү таратууга себепчи болуп келет. Буга кошумча жолуктагы айымдардын балагатка жетип паспорталарда паспортко жолук менен сүрөткө түшүү уруксаты аталган уюм тарабынан алынып берилген. Өзгөчө айтып кетиш керек, Мутакалим коомдук бирикмеси биздин Кыргызстаныбызда алгачкылардан болуп, мусулман өзгөчө аялдарды арт тараптан өнүгүүсүнө зор салым кошту. Ошондой эле ар бир кыз келиндин дагы укугун коргоодо, мусулман кыздардын мектепте жолук салынышына дагы өтө чоң салым кошту. Аны ар бирибиз эсибизде бар. Жана ошондой эле балакатка жеткенден кийин паспортту колубузга алганда биз чындыгында мусулман айымдар жолук менен паспортко түшө алчу эмеспиз. Мына ошол Мутакалим коомдук бирикмеси жана Жамал Фронтбек кызынын өтө чоң бир аракети жана ошолордун биздин укугубузду коргоодо кылган кызматы үчүн өтө чоң бир жетишкендикке жетишти. Биз ошол үчүн өтө сыйлайбыз. Тегерек столдун жүрүшүндө бүгүнкү күндө коомчулукта кызуу талкуу болуп жаткан аялдардын укуктары, аларга көрсөтүлүп жаткан зордук-зомбулуктун алдын алуу боюнча бир катар кызуу талкуу жүрдү. Андан соң аталган аялдар уюмунун ишмердүүлүгү, алардын коомго жасаган иш-аракеттери тууралуу видео отчет көрсөтүлүп, иш-чара жыйынтыкталды. Жанар Абдуллаева, Бакыт Жапаров, Азия ТВ, Бишкек. Айыл банктан жеңилдетилген насыя алганбыз, ошону айынан ушуларды алганбыз. Араван районунун Манас айылынын тургуну Заравшан Бекенов мамлекеттен 6% менен 1 миллион сом насыя алган. Ага 37 баш асыл тукум кой сатып алып, учурда аны көбөйтүү менен алектенүүдө. Тажикстандын Кисар деген койлорун алып келип, сандан сапат көтөйүл деп, ошол койлорду алып келип багып атабыз буюрса Кудай. Мамлекеттин колдоосу жакшы, өтө эле жакшы. Бул деген 6% эч ким бербейт. Анан дагы бир жери бар. Bunun убактысы аз болуп атат. Убактысын 3 жыл эмес, 5 жыл кылса. 2023 жылы Ош областында 1300 жаран жеңилдетилген кредит алган. Аларга жалпы суммасы 600 миллион сомдук насыя берилди. Бул өз кезегинде айыл чарба продукцияларынын өсүүсүнө салым кошуп, мурунку жылга салыштырмалуу айыл чарба товарлары 5 миллиард сомго көп өндүрүлдү. 2023 жылы 74,7 миллиард сомдук продукция өндүрүлүп, физикалык көлөмдүн индекси 101,6%ды камсыз болду. 2022 жылга салыштырмалуу 3 миллиард сомдук продукция көп өндүрүлдү. 2023 жылдын түшүмү үчүн айыл чарба өсүмдүгүнүн себеп пландары толугу менен аткарылды. Айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жалпысынан 181 миң гектарга эгилип, 2022 жылга салыштырмалуу 229 гектарга көп эгилген.
Азык-түлүк коопсуздугунун алдын алуу максатында 17.600 гектарга күздүк дан эгиндер эгилди. Андан сырткары кунарсыз жайыттарды калыбына келтирүү максатында жайыттарга той түрөндөрүн себүү жүрдү. Ошондой эле былтыркы жылы күз айында кунарсыз жайыттарга үрөндөр келип, Ош облусуна бөлүнгөн 19 тонна үрөнү райондорго бөлүнүп берилип, 2000 гектар аянтка эгилди. Негизинен тоолуу Ош облусунун тоолуу райондоруна себилди. Алай, Чоң Алай, Өзгөн, Каракулжа райондоруна себилди. Облустагы 4 райондо жашылча жемиш сактоочу логистикалык борборлор курулду. Быйылкы жылга дагы 5 борборду куруу үчүн жер аянттары бөлүнүп берилди. Мындан тышкары Кара Суу районунун Мады айыл аймагында индустриялык логистикалык борбор куруу үчүн 146 гектар жер трансформациядан өтүп, Ноокат районунун Мир Махмудов айыл өкмөтүндө 10 гектар жер логистикалык борборго даярдалды. Ошондой эле Ноокат район Кыргыз Ата Исанов атындагы айыл аймактарында жер аянттары трансформациядан өтүп, айыл чарба багытындагы көлөмү 1000 тоннадан ашуун сода логистикалык борборлордун курулуш иштери жүргүзүлүүдө. Айыл чарбасын өнүктүрүү сууга суу менен байланыштуу болот. Ошондуктан областта суу тартыштыгынын алдын алуу үчүн суу сактоочу бассейндерди куруу зарылдыгы турат. Алдыда областта 4 бассейндерди куруу максатталып жатат. Жалпы республика боюнча 63 БСР деген, ошонун ичинен 4-өө Ош областында бул Өзгөн районунда Зергер дарыясында бир БСР курулат. Чоң Алай районунун Алтын Дара дарыясында бир БСР курулат. Анан айтып өткөн Арамансайда, анан ошондой эле Кара Суу району менен Өзгөн районунун чек арасы Кызыл Суу дарыясында бир суу сактагыч курулат. Суу сактоочу объектилерди куруу облустун 2022-2024 жылдарга социалдык өнүктүрүү программасына кирди. Алдыдагы 2 жылдык өнүгүү программада аймакта бир катар ири жана чакан ишканаларды ачуу, жаңы жумушчу орундарын түзүү да каралган. Өткөн жылда Ош областында 61 ишкана ачылып, 6000ден ашык жаңы жумуш орну түзүлгөн. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош облусу.